Намо хостел. Парковкасы менен. Наверное, вот здесь, потому что там больше грузы стоят вечером. Мына мекендештер өзүнчө территория бул жерде. Тегерегин баары забор. Мына мунун ичинде мекендештерди жайгаштырып атабыз. Аэропорттон калып калган, транзит болуп, жолдо калып калган мекендештерге. Ошол мен ойлойм, жакшы ниет, жакшы ой, биримдикте ынтымакта Кудай буйрса, ушул кырдаалдан чогуу чыгып кетет болушубуз керек деп. Учурда пандемияга байланыштуу Москвадан Кыргызстанга учпай калган мекендештер Шереметьево эл аралык аэропортунда бир канча күндөн бери туруп калышкан. Буга чейин маалым болгондой карантинге байланыштуу көп авиакаттамдар өздөрүнүн иштерин токтоткон болчу. Россиядан сырткары транзиттик авиакаттамдар менен башка өлкөлөрдөн келип калып калышкандар да бар. Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын демилгеси менен жана анын президенти Акбар Маразыковдун колдоосунда уча албай калган мекендештерди Москва областындагы Старая Купавна шаарындагы Советская 42 көчөсүндө жайгашкан хостелге алып келишти. Хостел Кыргыз элчилиги, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү, миграция комитети тараптарынан макулдашып алынган. Салам алейкум. Бир сире туугандар келдисиңерби? Өзүнчө мекендештер. Кыздар силер отдельно өзүнчө жаткандар да? Жакта кыздар. Жакта өзүнчө мекендештер жашашат. Жатакана ушундай армейский да? Армиядан билем. Жакшылык кандай келип алдыңыз? Бир аз айтып койсуң. Биз азыр келишибиз жакшы эле болду. Келдик, эми 3 күнгө азыр ушу отельге келдик. Келип 3 күндүк акчаларыбыз төлөндү, баары месталарга жайгашты, баары. Эми ушу бүгүнкү азыр баары чарчап 3 күндөн бери аэропортто жатып, сыздын үстүндө жатып калганга бир аз чарчап, адамдардын маанайлары жок. Жакшы, баары рахмат ушул байкеге келип баарына колдоо көрсөтүп атат. Не дейт эми баары Аллага шүгүр. Туугандар, мекендештер жайгашып атат. Бүгүнкү күндө 30дан ашык мекендеш жайгашты хостелге. Кудай буйрса, мына жаңы эле келишти. Что, маска гигиенец сразу спектрандар? Когда приехали, 202-я? Да. Всех проверил, да, на что-то? Да. Ну, там вот где-то еще пару человек тоже. Пару человек? Ты проверял? На температуру, нет? Молдабек ким? Жолдошбек Махметбек. А может Жолдошбек? Алтынбек ким? Чьи фамилии не важно, потом подойдете ко мне. Так, следующий. Следующий, все, вот это. Эл аралык ишкерлер ассоциациясынан 70 000 рубль акча бөлүнүп берилген. 31 март күнү 21 адам келген. Азыркы учурда жалпысынан 50 адам жайгашып жашап жатат. Жана текшерүүдөн өтүп келе жаткан мекендештер күтүлүүдө. Алардын ден соолугу, абалдары туруктуу. Мадина Жапарова, Гүлдестер Капарова, Супара каналы, Москва шаары, 2020 жыл апрель айы.